саламатсыздарбы? Урматтуу Олимпиаданын катышуучулары, жалпы жеңүүчүлөр барыңыздар куттуктайбыз. Менин эң алгачкы суроом күрөштүн легендасы болгон Айсулуу эжебизге. Айсулуу эже, баягы полуфиналда сиз беттеш аяктаган соң тизеңизди кармалап атканыңызда баары азыр бут кийимин чечип азыр жыйынтыктап салабы деп аябай коркуу сезим дагы эмоциялар да тартууладыңыз да. Анан баардыгынын эле кызыккан суроосу Айсулуу Тыныбекова Лос-Анджелесте 2028-жылы боло турчу Париж Олимпиадага катышабы деген суроо да. Ошол суроого анан дагы бир суроо, сиз баягы жаракатыңызды кайсыл убакта алдыңыз эле? Ошол боюнча бир аз кыска маалымат берип коесузбу? Рахмат. Ал учурда чынын айтсам азыр деле мындай сүйүнүп жеңиштин байгенин, мындай үзүрүн даамын татып, ошонун бүгүнкү күндө коло байгенин рахатын алып атам десем болот. Мен ойлогом ушул Олимпиада оюндарына күрөшпөй да каламбы деп. Анткени ушул бир айга жетпеген убакыт калганда тиземмен жаракат алып калдым. Бул эме боковая связка үзүлүп кетти. Ошондуктан мен ойлогон болчумун күрөшө албай калам го, убакыт жетпей калат го деп. Бирок мен деле өзүм деле таң калып атам, өзүмө да таң калып атам. Ушундай состоянияда туруп коло байге алып келген бул мага аябагандай чоң мындай сыймык десем болот. Баратканда эч кимге айткан жокпуз. Анан өткөндө ушул бизди Садыр Нуркожоевич узатып аткан кезде мен шынаны чечип, анан ошондо мындай базып баштадым. Шынасы жок, күчкө салып эле, таңып ороп эле, машыгуу деле чынын айтсам толугу менен болгон жок. Эми ал учурда мен толугу менен иштей алган жокмун. Ошого байланыштуу бирок мындай ичимде болгон ишенич кетпей атты. Мындай медаль алам деген үмүт болуп атты. Анан ушул коло байгеге бизге буйруптур. Бул коло байге дагы аябагандай чоң байге десем болот. Эми албетте өзүм алтын алабыз деп, мен ойлойм баардык спортчунун баардыгы эле алтын алабыз деп барган болчу. Баардыгы аракетин, болгон аракетин кылышты. Мамлекет тарабынан баардык шарттар, мүмкүнчүлүк баардыгы түзүлүп берди. Анан мисалы Рио Олимпиадан алганда бир да медальга жетпей келгенбиз. Бүгүн 6 медаль келип атат. Бул аябагандай чоң жетишкендик. Демек ар бир Токиого алганда, Токиодон кийин улам сайын медальдын дагы саны көбөйүп атат. Мен ойлойм сапаты да көбөйөт. Ошондуктан баардык спортчуларды, учурдан пайдаланып спортчулардын баардыгын куттуктайм, машыктыруучуларды куттуктайм. Анан жанагы килемдин үстүндө ушундай чарчаптырмын. Мен күрөшө турган экинчи күнгө дагы өзүмдү жыйнап, мысленно денемди мынтип отуруп алып 6 мүнөткө чыдап коелу, чыдайлы деп тиземди денем менен сүйлөшүп, баарын мындай алдап десем болот. Анан ал учурда демек мен ушундай чарчап аттым. Баардыгы айтышты, сен ушул жыйынтык кылабы, борцовкасын чечеби деп. Ал учурда чын айтайын, мен чарчаганыман эч кандай ой деле болгон жок. Мен ушул медальга жеткенибизге ыраазы болуп эле азыркы учурда да чарчап атам. Мен ойлойм 1 айбы же 3 айбы, жарым жылбы, мага убакыт керек. Мен өзүм ойлонушум керек. Өзүм эс алып алгандан кийин мен мындай туура жооп айта алам деп айтам да. Рахмат. Рахмат. Экинчи суроо биздин ишкерибизге Мунарбек Сейитбек уулуна. Азыр кезектешип берсек, сол жакта микрофон. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарды байгеңиздер менен куттуктайм, урматтуу спортчулар. Менин суроом негизи ушул Олимпиада комитетинин жетекчисине, федерация жетекчилерине болот. Ушул кийинки Олимпиадага даярданыш үчүн, кийинки Олимпиадада жакшы натыйжа көрсөтүш үчүн кандай иш-аракеттерди кылыш керек? Анан диетолог, психолог жетпей жатат деп айтылды да. Анан ошолорду тартыш үчүн дагы мындай ишке тартылабы? Ошол жөнүндө суроом бар эле. Балким Айбек Абдымомунов мырза жооп берет. Саламатсыздарбы, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү,
Сурооңорду кайра кайталап койсоңор, мен бир аз кечигип калдым, кечирип коюңуздар. саламатсызбы Айбек мырза? Мен бул жактамын деп чарчапсыздар. Негизи эле эмки 2028-жылкы Олимпиада оюндарында мындан жакшы натыйжа көрсөтүш үчүн, алтын байгеге жетиш үчүн кандай иш аракеттерди жасаш керек? Анан кийин диетолог, психолог жетпей жатат деп айтылды да, ошолор жумушка тартылабы? Андан сырткары дагы кийинки суроону. Рахмат. Ооба, бул эми психолог, диетолог деп азыр аябай неме болуп кеттик. Буюрса кийинки 28-жылкы Олимпиада оюндарына бүгүнкү күндөн баштап, Ак Жол деле өзү айтты го, бүгүндөн баштап аябай талыкпай эмгек кылам деди. Биз дагы спорт департамент тарабынан, Олимпийский комитет тарабынан дагы бул Париж Олимпиадасында кетирген каталыкчылыктарды эске алуу менен, мамлекеттин колдоосу менен буюрса даярдыктарды көрөбүз. Анан ошол эле диетолог, психологдор жөнүндө айта кетсек, бул ар бир машыктыруучу, ар бир башкы улук машыктыруучулар бул спортсмендердин ичинен ийне жибине чейин биле турган агайлар да. Анан буларга диетологдор келет дагы, булар бир эле программаны түзүп кетет, бирок бул тренировочный процессте, окуу машыгуу жыйындарында булар айлап жүрүшөт, соревнованияларга жүрүшөт. Анан аларды коштоп ошол эле психологдор, ошол эле диетологдор жүрө албайт да. Анан бир программаны берип коет да, бул жерде ар кандай учурлар пайда болуп калат. Кээ бир жерден мындай агайлардын өзлөрүнүн программасы бар да, бир жылга программа коюлат. Анан кийинки олимпийский цикл деп 4 жылдык программаны коюшат да, ошол программа менен башка машыктыруучулар иштеш башташат да. Анан бул жерде деле психолог, диетологдордун деле кажети жок да. Бул ар бир агай, ар бир спортчунун өзүнүн кандай ич керек, кандай нагрузка кылыш керек, кандай тарбиялаш, кандай подгон кылыш керек, кандай настрой бериш керек, бул ар бир агай. Анан ошондой эле жеке машыктыруучулар ушул өзлөрүнүн устаттарын ийне жибине чейин билет да. Айбек мырза, сизге ошол эле суроону бере кетейин. Негизи бул Кыргызстанда күрөш эң алдыңкы спорт экенин дайыма байге менен келери талашсыз. Эч кандай силерге мындай силердин эмгегиңерди мындай кичиретким келбейт, бирок ошол эле учурда бул Олимпиада оюндары башка спорттун түрлөрүнөн дагы мындай кыргыз спортчулары ийгиликке жете аларын көрсөттү да. Мисалы үчүн ошол эле Денис Петрашов, марафончу кыз Сардана Трофимова да 96 атлеттин арасынан 14-орунда келди. Ушул жакка дагы көңүл бурулабы, мындай анализ кылынабы? Бул биз өзүбүздүн мындай айтканда приоритеттүү деп ошол спорттун түрлөрүн башынан эле камсыз келе атабыз. Буларга биз үмүт өткөнбүз, бир күнү ушундай чоң ийгиликтерге жетишет деп. Биз ошол эле жеңил атлетикага, ошол эле бокска, жудого биз көңүл бурбасак, анда биз күрөштүн түрүн эле артка сүрө бермекпиз да. Биз бүт эле спортту биз бирок ошол приоритет коюп койгонбуз. Биздин ушул мына кыргыз элинин мүмкүнчүлүгүн көрүп, ошол спорттордон мына буюрса эртелей кечки ийгиликтерге жетет деген үмүт менен биз сүрөп келгенбиз. Мына бүгүнкү баарыңыздар күбө болдуңар, Париж Олимпиадасында ошол эле сууда сүзүүчүлөрүбүз, ошол эле жеңил атлетикадан, бокстан мындай болбогондой бул тарыхтын барагына жазыла тургандай ийгиликтерге жеттик да. Чоң рахмат. Урматтуу кесиптештер, бир редакциядан бир эле суроо, убактыбыз кыска, оң тараптан. Саламатсыздарбы, урматтуу спортчулар, урматтуу машыктыруучулар. Менин суроом бокс боюнча башкы машыктыруучу Данияр Төлөгөн уулуна, Мунарбек Сейитбек уулуна, өзбекстандык машыктыруучу секундант болду. Ал кимдин демилгесинен болду? Сиз сурандыңызбы же болбосо ал өзү эле жардам берүүнү кааладыбы? Жалпы бокс боюнча биздин Олимпиададагы жыйынтык боюнча айтып кетсеңиз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Чоң рахмат силерге ошо дуа кылып турганыңыздарга. Албетте Өзбекстан тренерине, мен главный тренермен негизи экөөбүз достук мамиледебиз да, Өзбекстан. Ошо барып негизи Айбек мырза агайыбыз чогуу чыгарышмак, бирок башында Айбек мырзанын аккредитациясы жок болчу да. Ошон үчүн мен Өзбекстан тренерине барып, ошо баланы сурадым. Ал Өзбекстан старший тренер болуп иштейт ошо жигитибиз. Аны сураганда ал сразу все макул деп мен кошо чыгарышып жүрдү да. Финалга чейин. Андан кийин уже аккредитацияны алганда Айбек мырзабыз чогуу чыгарышты да.
Чоң рахмат. Кийинки суроо. Здравствуйте, у меня вопрос к Мирим. Мирим, здравствуйте. У вас бывало выгорание и как вы боретесь с выгоранием? Здравствуйте, Мирим. У меня к вам вопрос. У вас бывало выгорание и как вы боретесь с выгоранием? Слышно, да? Ар бир спортчуда беттешке чыгаардын астында волнение болот. Олимпийский чемпион болобу, чемпион мир болобу. Ар бир спортчу ошону өзү күйүп кетпей, тескерисинче мен жеңе алам, мен колумдан келет деп Аллахтан ошо жардам сурап, наоборот, жеңген кетиш керек, күйбөш керек. Спасибо. Да, пожалуйста. Жооман Шаршенбековго суроо. Буга чейин сиз дүйнөлүк күрөш уюмуна комментарий интервью берип жатып, ошол Олимпиада оюндары жыйынтыкталгандан кийин 67 килограмм салмакка өтөм деген сөздөрүңүз бар. Анан бул ушул Париждеги Олимпиада боюнча баягы жарым финалдагы беттеш боюнча анализ жасадыңызбы? Фумита менен беттешкенде кандай кайсыл мүмкүнчүлүктү кое берип идим деп мындай тренерлериңиздер менен сүйлөшсөңүз керек да. Анан эң башкысы кийинки Олимпиадага кайсыл салмакта барасыз? Өтөсүзбү 60 килограмм салмактан 67ге? Саламатсыздарбы? Биринчиден барыңыздарга терең ыраазычылык. Күнү түндө эстен ушундай Олимпиадага чыккан спортчуларга колдоо көрсөтүп, дем күч берип келесиздер. Буйруса мен ойлоп жаткам, Париж Олимпиадасынан Кудайым буйруса алтын утуп, эгер утсам 67 салмакка ойлонбой өтөм дегем. Тилекке каршы 3-үчүнчү орунду алдым. Кудайга шүгүр. Эми мен өзүмдүн күрөштөрүмө анализ жазап жатам. Толугу менен жазап бүтө элекмин. Биз агайлар менен чогуу биргеликте тренировкаларга барып, бардыгын сүйлөшүп, эмне ката кетти, каталардын үстүнөн иштеп, ушундай анализ жасайбыз. Анан кийин ошодон кийин ушу салмак тууралуу дагы агайлар менен терең толугураак сүйлөшүп, чечип, анан кийин ошо жообун айтам. Пока чече элекмин. Кошумча суроо. Сиз ошол Парижде жүргөндө ата-энеңизден массалык маалымат каражаттар интервью алып, анан жооман быйыл Париж Олимпиадасынан келгенде үйлөнөт деп айтышыптыр да. Ошол боюнча быйыл үйлөнөсүзбү? Кыздардын ушул эң башкы суроосу болуп жатат. Ооба, Кудайым буйруса быйыл үйлөнөм. Медиа хаб редакциясы. Менин суроом Мунарбек Сейитбек уулуна болмокчу. Сиз Кыргызстандын тарыхында бокс боюнча мындай эң дүңгүрөтүп тарых жараттып атасыз дагы. Анан белдешип атканда өзбек мушкерин жеңүүгө бир эле кадам жетпегендей көрүндү да. Анан сиздин оюңузча сизге эмне жетишпеди? Анан жаныңызда жеке машыктыруучуңуз болбогону сиздин ошол мелдешип беттешиңизге таасир эттиби? Ассаламу алейкум. Биринчиден сиздин сурооңузга кандай десем, өзбек мушкери менен мен болушунча эле аракет кылдым жеңишке. Жеңем деп баргам өзү. Аны көрдүңүздөр, мен менен мушташпай качып туруп алды. Анан агайым болсо дагы жакшы болмок, бирок Данияр агай деле жакшы алып чыгып атты да. Мындай эч кыйынчылык болгон жок. Башынан баштап эле настройубуз биринчи орунду алып, Кыргызстанга мындай өтө кубанычтуу мындай жаңылык менен келгибиз келген да. Бирок күмүшкө дагы Кудайга шүгүр, Аллах Таала тагдырыңа эмне жазса, ал сөзсүз келет да. Ошого күмүш жазылган экен. Рахмат чоң. Дагы бир кошумча суроо берсем болот э? Буга чейин негизи бокска мындай күрөш же башка спорт түрлөрүнө караганда мындай азыраак көңүл бурулду деп эл ичинде дагы айтылды. Анан буга чейин мындай машыгуу учурунда же Олимпиадага барганда утулуп калсаңыз мындай кол шилтеген учурлар болду беле?
буга чейин ошол Олимпиада оюндарына барып жүргөндө же белдеште машыгуу учурларында ушул кандай десем утулуп калган учурда өзүңүздө мындай кол шилтеген мындан ары машыкпайм, таштайм деген ойлор болду беле? Мындай мен утулуп калсам эч качан өкүнгөн эмесмин да буга чейинчи. Тагдырыңдагы нерсе ал айттым го, сөзсүз келет. Бирок шүгүр кылдым, Аллах Таала ошо шүгүрдүн артынан ушу ийгиликтерди бердим да. Эч өкүнгөн эмесмин. Рахмат. Дагы бир суроо берсем болобу? Мерим Жуманазарова. Урматтуу кесиптештер, акыркы 2 суроо оң тарапка, андан кийин сол тарапка. Рахмат. саламатсызбы? Менин суроом Меримге. Сиз негизи коло байге алгандан кийин менин суроом Меримге, Жуманазарова Меримге. Ооба. Кайра айтып коесузбу? Сиз негизи коло байгеге ээ болгондон кийин көзүңүзгө жаш алдыңыз. Бул 3-чү орунду алып калдым деген көз жашпы же алтын албай калдым деген? Ой, 2. Күмүш. Муну айтып атасызбы? Күмүш алтын албай калдым деген көз жашпы же күмүшкө сүйүнгөн көз жашпы? Между ортосунда. Ал жагдан деген утулдум деп өкүнөсүң да, утулсаң деле бирок Кудайга шүгүр колуңда күмүш бар. Утулуп кайра алтынга жетпей калганыңа өкүнөсүң ортосунда. Аны спортсмендер эле гана түшүнсө керек. Ошо. Мен федерация жетекчилерине суроо бергим келип атат. Мелиса Кай сизге. Негизи эле Аял Лазарев ушул Олимпиада оюндарында өзүнүн салмагында карьерасын жыйынтыктады. Андан сырткары дагы балким кийинки Олимпиада оюндарына башка спортчуларыбыз дагы катышпай калышы мүмкүн. Алардын артында балбандар барбы же биз ушул эркин күрөштөн оор салмакты унутуп кое берсек болобу? Рахмат сұрағыңызға. Эми аял менен сүйлөшүп атабыз. Себеби мындай да, азыр мына көрбөдүңүздөрбү? 42 жашта жанагы Лопес 5-чи жолу Олимпиаданы утпадыбы? Вот, анан оор салмактарда негизи күрөштө бул көпкө чейин күрөшүшөт. Анан азыр дагы ойлонуп атам дейт. Вот, Кудай буйрса депчи. Анан как раз кийинки Олимпиада ошо 42 жашка чыгып калат экен. Анан тем более бүгүн аябай жакшы мотивация болду. Жакшы сыйлыктарды алды. Өзүнүн желаниясы бар. Ошол торжестводон кийин сүйлөштүм да, эми кандай деп ойлоп атасың десем, андагы ойлоноюн деп атат. Кудай буйрса дагы көрөбүз. Эми бирок кыргыз балбандарыбыз бар азыр мына жаш өсүп аткан балдардын баарын көрүп атпайсыздарбы? 15, 17, 20 жаштагы балдарыбыз бар. Ошол именно оор салмактарда мына Азиянын чемпиондору болуп келип атышат. Дүйнөлүк чемпионаттарга мына азыр биздики башталат ошол жаш балдардыкы. То есть баягы резервте балдар бар. Анан дагы мына Олимпиада бул эми 4 жылдык цикл деп атпайбызбы? Жакшылап дагы мына кетирген катачылыктардын көбүн азыр баардыгын НОК менен национальный улуттук Олимпиада комитети менен департамент менен чогулуп өзүнчө бир дагы анализдеп сүйлөшүп туруп, анан кайсы жактарынан кемчиликтер кетти, мындан да жакшы результат болот эле деген дагы биздин өзүбүздүн ойлорубуз бар ар бирибизде. Ошолордун баардыгын учитывать этип туруп, анан кийин дагы мына 4 жыл эми бат эле өтүп кетет, чын айтканда. Бат эле келет, көз ачып. Мына кече эле Токиодон Олимпиададан келгенде мына Айсулуу ак жолдорду тосуп алып аттык эле, мына азыр Париж Олимпиадасы бүтүп дагы тосуп атабыз. Америкада боло турган Олимпиада деле мына бат эле болуп келет убакытчы. Ошол убакыттын ичинде балдарыбыз, могу жаш балдарыбыз өйдө өсүп калат. Баягы планировать эткен өзүнүн мына тренерлердин дагы өзүлөрүнүн пландары бар. Самый главный спортто мына федерация, департамент, улуттук олимпиадалык комитеттин ортосунда ынтымак болсо, биргелешип, мына биз ушу олимпиадада ушул бир немеде баарыбыз чогуу ушул жумуштарды алып бардык. Ошонун негизинде мындай жакшы результаттарга жетишип келдик деп ойлойм да менчи. Анан элде колдоп берди, күн түнү менен биз көрүп аттык тиг жерден. Эми бул Олимпиада дагы бир жолу айтып койгон, аякта баягы утулайын деп эч ким келбейт, баары эле утайын деп келишет. Себеби мына борьбаны алсак,
200'дөн ашык мамлекеттин ичинен 16 тандалган балбан катышып атат. Мен деген балбандар. Ошолордун арасынан дагы мына биздин кыздарыбыз, балдарыбыз мына жанакындай жетишкендиктерге жетишип келди. Буга дагы тоо дешибиз керек. Анан жана дагы айтылып кетпеди. Диетолог, анан психолог керек. Да, алар керек научно алып келгенде. Тренерден кыйын жок да, чынын айтканда. Себеби ошо тренер күн түнү менен жанында. Бирок биздин балбандарыбыз диетологторду, психологторду тренерлер өзлөрү чакырышып, баягы алардан советтерин сурап, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, көп нерселерди жасап жүрүшөт. Эми ал олимпиада тияка бара албай калгандыгын, чын айтканда анын немеси деле жок болуш керек. Себеби бул жерден уже даярданып, мына эртең старт дегенге барып атышпайбы. Ошон үчүн дагы биз өзүбүз мына федерация мүчөлөрү, тренерлер барып өзүбүзчө дагы сүйлөгөндөн неметебиз да, кандай да бир немени бусуп коебуз го деп, даже унчукпай жабынып эле булар комнатадан чыгышпай неметишти. Лишний раз барып дагы бирдеме деп бир совет айтып калсак туура эмес болуп калгандай сыяктуу болот да. Ошон үчүн тренерди мына 2 тренер, 3 тренер, личный тренерлердин кошо алып бардык. Мына бизден эле күрөш боюнча 4 жеке тренери, машыктырып жүргөн тренерлердин кошо жардам берди, колдоп беришти департамент. Ошолор барып жанында болушту. Бул дагы өзүнчө бир чоң мындай бир түрткүч болду деп ойлойм да. Наоборот, ошол жеке тренерлерин, анан ким менен ошол спортсмен жакшы психологический настрой бере алат, кандай дем бере алат, ошондой тренерлерин кошо алып барса болот деп ойлойм да. Мен 6-чы олимпиадага барып отурам. Тренерлер керек азырда, чын айтканда. Мына 1 эмес 2-ден 3-төн тренер барыш керек. Кээ бир мамлекеттерде, мисалы дүйнөлүк чемпионаттарда, олимпиадада бир спортсменге бирден даже тренер. Ар бир спортсменге бирден тренер барат да, чын айткандачы. Ошо жактарындагы азыр мына сүйлөшүп, кийинки өтө турган олимпиадага мындан да бир жакшы даярдыкта барганга үмүттөнүп атабыз, аракет кылып. Чоң рахмат агай. Азыр оң жакка берилет. Урматтуу кесиптештер, акыркы 2 суроо бул жактан, 2 суроо бул жактан. Биздин спортчулар алыс жол жүрүп келди. Ошону түшүнүү менен кабыл алабыз. Саламатсыңарбы? Урматтуу олимпиадачылар, Париж олимпиадасындагы ийгилигиңер менен спорт журналисттер федерациясынын атынан баарыңарды куттуктайбыз. Жоломан менен Үзүргө бир кичинекей суроо бергим келип атат. Үзүр, анан Жоломан ак жол мурдакы бир күрөшкө чыккандай дымагыңар, кайратыңар солгундай сезилип калды да. Себеп дегенде ошол адаптация болбой калдыбы, жана саат айырмасы силерге таасир тийгиздиби, же болбосо ошол тамак ашы начар болдубу? Үзүр дагы ошо тамак ашынан кийин бир аз өзүм жакшы сезе албай калдым деген пикирди айтты эле да. Дайындык боюнча биз олимпиадага чейин көптөгөн сборлорду өттүк. Чет жакта дагы сборлорду өттүк. Олимпиаданын астында Владикавказда болдук. Анан кийин бул жакта Ысык көлдө болдук. Бардык сборлорду мен ойлойм биздин агайларыбыз, жана врачтарыбыз, массажисттерибиз бардыгы жаныбызда болду. Аябай жакшы дайындады. Дайындык аябай жакшы болчу. Тамак аш боюнча ал жака баргандан кийин, олимпиадага баргандан кийин ушу тамак аш боюнча соцсеттерде аябай эмелер, талкуулар көбөйүп кетти. Эми ал жакта Америка жеген тамакты деле биз жеп атабыз. Башка бардык жана жакта олимпиадага барган бардык спортчулар жеп аткан тамакты деле биз жеп атабыз. Алар жатып аткан жерге биз жатып атабыз. Бардыгыбызга ошолой бирдей. Анан жанагы туура эмес дагы видеолор да таркап кетти. Ошолор боюнча айтып кетмекчимин. Бул жакта чемпионат Азия өткөндө ар бир бала өзүнө вестен кийин өзүнө
жаккан тамактарын алып ушу разделкадан мисалы күрөшкө чейинки убакытта аралык болот, ошол убакта тамактанчу убакыт болот. Ошол видеону бул жакта Кыргызстанда, Азияда болгондо тартылган видео экен. Ошону Олимпиада деп киргизип атышат. Бул жаңылыштык. Ооба, Кыргызстандан ар бир эле спортсмен ал жака барып ал жактын тамагын сразу эле жеп көнүп кете албайбыз. Ашказаныбызга балким жакпай калышы мүмкүн. Ошондуктан өзүбүз менен кошо өзүбүзгө жаккан тамак аштарды ала барабыз. Ошондой эле ал жактан тамактан эч кандай проблема болгон жок. Биздин биякта даже врачтарыбыз ал жака барып тобуктон шорпа жасап берип, ошондой бизди көп эле багып атты. Аны айтпай кетсек болбойт. 4 саат ал жак кеч бизден. Мен ойлойм, саат ал жакта сааттан деле кеткен жок. Балким Олимпиада ушундай чындыгында Олимпиададан караганда чемпионат мира күчтүүрөөк. Ал жакта канча деген мамлекет, күчтүү мамлекеттерден баардык жактан күчтүү деген балбандар аябай көп келет. Ал жактан финалга чыгып кетиш чындыгында чемпионат миреден кыйын. А бул жак Олимпиада ушундай экен. Өзүңүздөр көргөндөй канча деген фаворит, канча деген ушундай чемпион миралар баардыгы утулушуп ушундай Кудайдын буйругу экен. Ушундай утулуу ызасын тартып калышты. Эми ушундай Олимпиада ушундай баг ойночу жер экен. Психологиялык жактан дагы мындай көп басым көп болот экен. Ошого да туруштук бериш керек экен. Биз агайлар менен дагы талкуулап тренировка учурунда эмнеден ката кетти, аналардын баарын анализдеп, Кудай буйрса катанын үстүнөн иштейбиз. Келе жаткан асылдагы чемпионат Азияларга, чемпионат мираларга, келе жаткан Олимпиада оюндарына жакшы Кудай буйрса дайындык менен дагы опыт жыйнадык. Жакшы дайындык менен барып ушу Кыргызстанга алтын медаль алып келебиз деген чоң үмүтүбүз бар. Чоң рахмат. Урматтуу кесиптештер, сураныч. Жалпы биздин Олимпиада курама командасынын катышуучуларына ийгилик, дагы көптөгөн жеңиштерди каалайбыз. Сиздер менен сыймыктанабыз. Бул кичинекей кыргыз мамлекетибиз үчүн пайыздык көрсөткүчтөр боюнча 206 мамлекеттин ичинен 1-орунду алып жатабыз. Бул биз үчүн абдан чоң сыймык болду. Жана ошондой эле ушул 16 спортчубузду чыныгы спортчу кылып турган бул албетте анын машыктыруучусу. Мен дал ушул жерден азыр машыктыруучуларга суроо бергим келип турат. Ушул жалпы биздин грек-рим күрөш курама командасынан Азат агай, Улукбек агайлар абдан жан үрөп ошол жерде биздин спортчуларыбызга дем берип турду. Азат агай, Улукбек агай, ушул Париж Олимпиадасында сиздерде кандай сезимдер болду? Биздин балбандарыбыз кандай деңгээлде чыкты? Өзүңүздөрдүн оюңуздар менен жалпылыкка бөлүшүп койсоңуздар. Саламатсыздарбы? Барыңыздарга терең ыраазычылык. Спортчулардын атынан, агайлардын атынан куттуктоолоруңуздарга. Бул Олимпиада оюндарына аябай жакшы даярдыкта бардык, жакшы толук түрдө. Буга чейинки мелдештерге кандай даярдансак, ошондой эле эчтекени алмаштырган жокпуз. Толук түрдө бүт баардык мүмкүнчүлүктөр бизге берилди. Чоң жумуш өткөрдүк. Жакшы даярданып бардык. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ийгиликтер коштолсун ардайым. Оң жакта микрофон. Саламатсыздарбы? Тилек Айталиев ЛТР. Менин суроом бокс федерациясынан спорт департаментине эле. Негизи эле ушул бокста бүгүнкү күндө эл аралык ушундай мелдештерге чыгуу үчүн биздин спортчуларыбыз машыга турган залдар кандай талаптарга жооп береби? Жана спорт департаментине негизи эле биз билебиз, бүгүнкү күндө Кыргызстанда мисалы Денис Петрушев канча жылдан бери Олимпиадага барып келет, бирок Кыргызстанда талапка жооп бере тургандай стандарттык бассейн жок. Ушул жактарын имараттарды салууга барбы азыр пландар? Чоң рахмат. Бул жакшы суроо болду. Бокс федерациясы дагы бүгүнкү күнгө чейин ушул тарыхы бар федерациялардын бири. Бул дүйнө чемпионаттарында байгелүү орундарга, ошондой эле жаштар арасында дүйнөнүн чемпиондору бар, Азиянын чемпиондору бар. Анан залдар боюнча дагы азыр федерациянын вице-президенттери, президенттери, жер
маселесин чечишти. Буюрса 2 гектарга жер чечилип, ал жерге жакын аранын ичинде академия бокса салынат. Кудай буйруса, ошонун пландары, эскиздерин баары чийилип, уже даярдыктарды көрүп атышат. Анан бассейн болсо, бизде Союздан бери калган Творец спортабыз бар. Ошондо олимпиадалык стандарттагы Союздун курама командасы тренировка кылган 50 метрлик бассейн бар болчу. Бул бассейн 2007 жылга чейин өзү иштеп, анан 2007 жылдан бери белгисиз себептер менен бүгүнкү күнгө чейин мындай жараксыз болуп калганда, бул бассейнди кайра ордуна келтириш үчүн өтө көп каражаттар керек экен. Ал жерге биз жеке ишкерлерди, жеке инвесторлорду дагы тартып иш аракеттерди көрдүк. Бирок бүгүнкү күнгө чейин дагы сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Азыркы учурда Садыр Нуркожоевич дагы тапшырмаларды берген. Азыр ошол жер маселесин чечип, азыр инвесторлорду тартуу максатында жол алып барып атабыз. Бул жакын арада мына өзүңүздөргө маалым болгондой, азыр стадиондордун баары оңдоо түзөтүштөрүнөн өтүп атат, жаңыланып атат. Жаңы стадиондор, спорт залдар салынып атат. Жакын арада эле ушул күрөштүн түрлөрүнө, грек-рим менен эркин күрөш түрүнө дагы ушул заманбап спорт зал салынат. Жер маселеси чечилди. Буюрса проекттер дагы уже иштелип атат, жакын арада салынат. Буюрса бассейн дагы буюрса бүтүп калат да. Чоң рахмат. Сол микрофон, жыйынтыктоочу суроо. Здравствуйте, Муратбек Абдулкин, ГТРК-ЧУ. Я хотела бы задать вопрос представителям департамента спорта, а именно по поводу нашего боксера Мунарбека Сейтбекулу. В сети распространилась информация, что еще до того, как он вышел на ринг, был куплен обратный билет. Вы так не верили в него, и можете ли вы опровергнуть или наоборот подтвердить данную информацию? Бул ооба, негизи деген олимпиада учурунда ар бир спортчунун мелдеши бүткөндө кайра артка билеттер алынат. Ошол эле мына сууда сүзүүчүлөр башында башталгандыктан алардын убакыты бүткөндө кайра артка кайтуу билеттер алынат. Ошол эле дзюдодон, анан биздин күрөшчүлөрүбүздүн дагы мына жоламан мээримдер жолдун башында күрөш башташкан. Анан алар байгеге жеткенден кийин мен өзүмдүн жеке немем менен булардын билетин алмаштырып койгомда 13-үндө команда барат деп, Мунарбектики дагы 10-11 түнү караганда финал болуп бүтмөк. Ошого билет алынган болчу. Мына башкы маршруткчулар дагы булар өзлөрүнүн программасы менен НОКко заявка берет. Билеттердин кайсы мелдеш, кайсы качан бүтөт. Ошол себептен биз билеттерди алабыз. Анан муну чемпион финалга чыгабы, полуфиналда утулабы деген бул жалган маалымат да. Бул финалда бүткөн күнгө биз билетти алабыз. Биз бул деген дүйнө жүзү ушул метод менен иштейт да. Мына даже борецтер, дзюдоисттер деле мелдешип бүттү, кетишет. Ошол себептен бул жалган маалымат да. Анан биз деген айтып атпайм, мына тиги башына күрөшкөн мээрим менен дагы жоламан байгеле орунга жетишти. Анан чогуу команда менен келели деп булардын билетин алмаштырып, кайра үстүнө доплата кылып, чогуу баарыбыз мына бүгүн келип отурабыз да. Рахмат. Чоң рахмат. Агайга бата берейин деп келиптир агайыбыз. Ошо батасын угуп коюп жыйынтыктайбыз. Рахмат. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Урматтуу биздин олимпиаданын жеңүүчүлөрү, катышуучулар деп айтпайм, мен жеңүүчүлөрү деп айтам. Бүткүл кыргыз элинин күйөрмандарынын атынан мен бүгүн бата берүүгө, тилек каалоого келүүгө туура келип калды. Себеби дегенде Кудай буйруп турушу күндү. Мен деле бүгүн билген эмесмин. Анан балдар келип айтып атат, ушундай болуп атат, жүргүздөр деп. Келген себебин айтайын. Ушул балдардын келечегин тилеш үчүн улуу аксакалдардын да батасы керек. Мен бүгүн бата берейин дебем. Омин, омин. Я Аллахым, ошо кыргыз элинин балбандарына, баатырларына Аллахым жакшылыктарын ээси кыла көр. Ийгилик бере көр, үй бүлөлүк бакыт таалай бере көр. Я Аллахым, ушу кийинки олимпиадада бүгүнкү 2 орунду секирип, 2 орунга секиргенде сиздер алтынга секиресиздер. Алтынды болушуңарга Аллахым өзү жол берсин. Я Аллахым, келечегиңер кең болуп, баары тең болуп, ден соолуктуу болуп, үй бүлөлүк бакыт берсин. Омин, омин.